Чолпонбай Төлөбердиев атындагы номер 2 жалпы билим берүү инновациялык мектебинин англис тили мугалими Омурзакова Нурия. Саламатсыздар, урматтуу ата-энелер. Бүгүн сиздер менен туура тарбия үй бүлөдөн башталат деген темада сабагыбызды баштайбыз. Советтик педагог, жазуучу Макаренко айткандай, биздин балдар бул биздин карылыгыбыз. Туура тарбиялоо бул биздин бактылуу карылыгыбыз. Жаман тарбиялоо бул биздин келечектеги кайгыбыз, көз жашыбыз, башка адамдар алдындагы бүт өлкө алдындагы күнөөбүз. Сабагыбыздын максаты: ата-энелер бала тарбиясында ата-эненин ролу жөнүндө маалымат алышат. Ата-энелер балдары менен болгон мамилелерин бекемдөө жолдорун үйрөнүшөт. Тарбия деген бул баланын руханий жагынан да, физикалык жагынан да толук кандуу адам болуп калыптанышына, анын келечекте бүт жөндөмдөрүнүн ачылышына, өркүндөп өсүшүнө, бул жашоодо өзүнүн ордун таап кетишине көмөктөшүү болуп эсептелет. Бизде ата-энелер көп учурларда бала бакчага, мектепке барганда ошол жерден тарбия алат деп ойлошот. Бирок чындыгында бала тарбияны үйүнөн көрүш керек. Мунун бир себеби туулгандан баштап 3 жашка чейин баланын аң сезими калыптана элек. Бул убакта бала бүт маалыматты жөн гана сиңирип алат. Бул маалыматка ата-эненин, туугандардын өз ара мамилеси, үй бүлөдө түзүлгөн жашоо эрежелери, шарттары керек десек болот. Мунун баарын сиңирип алуу менен бала өзүнүн келечектеги турмушунун сценарийин түзөт жана ошол социалдык жана биологиялык факторлор анын инсан катары калыптанышына чоң таасирин тийгизет. Кийинчерээк мектепке чейин жана мектептин алгачкы жылдарында балага болот жана болбойт деген түшүнүктөр берилет. Ата-энелер балага жалган айтуу, жаман сыпаттардан оолак болуп, чынчыл, адилеттүү болуш керектигин айтат. Бирок кээде ата-энесинин бири-бирине жалган айтып жаткандыгын көрүп калат да, эмнеге мага үйрөткөндөрүн аткарбай жатышат деген суроо пайда болот. Ушундай болбош үчүн балага чынчыл болуп, анын баардык суроолоруна ачык жооп берүүгө аракеттениш керек. Баланы кантип сүйүү керек? Балаңыздын айткандарын көңүл коюп, чыдамдуулук менен оюн бузбай угуңуз. Балаңыз менен жумшак, мээримдүү, сый көрсөтүп сүйлөңүз. Оройлукка, сөгүнүүгө жана кекетип сүйлөөгө өзүңүзгө да жол бербеңиз. Тарбиялоодо, ийгиликке жетүүдө ата-эне ар күнү баласы үчүн үлгү болуш керек. Ата-энелер үчүн зарыл болгон кеңештер: балаңызга болгон сүйүүңүздү сактаңыз. Балаңызды кемсинтпеңиз. Сиз аны кемсинтүү менен андагы башка адамдарды кемсинтүү боюнча билгичтерин, көндүмдөрүн калыптандырасыз. Ал эмес бир күнү сизди да кемсинтип коюшу мүмкүн. Баланы коркутпаңыз. Чоңдордун коркутканы балада калыптын пайда болушуна, жаман көрүүгө, коркууга алып келет. Көп тыюу салбаңыз. Баланын жаратылышында тентектиктин духу болот. Эмнеге тыюу салсаңар, ошону жасоону өтө кааларын эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Балаңызды коргобогон жерде эле коргой бербеңиз. Кичине баланы өз алдынча чоңоюшуна жолтоо болбоңуз. Эми сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Балаңыз менен мамилеңиз өз ара түшүнүшүү менен түзүлсүн. Эркелетүүдө, тилектештиктен сараңдык кылбаңыз. Балага дини жазалоо түрүндө таасир көрсөтүүнү колдонбоңуз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.